Дагы бир токтонтаңыздар менен жалпы теле көрүүчүлөр, мынакей бүгүн бизде конокто биз ар дайым сиздер үчүн жарнамалап келген Кыргызстандагы эң алдыңкы турак жай комплекстерди куруп жаткан Кежи Групп курулуш компаниясы тууралуу болмокчу. Дал ушул Кежи Групп курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн адиси Жылдыз Даниярова бүгүн бизде конокто. Кутман менен. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Биринчи эле ооба. өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Ысык Көл областынын Балыкчы шаарынын Сарыгамыш айылында төрөлүп өскөм. Азыркы учурда Кежи Групп курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн адиси болуп эмгектенип келем. Буга чейин жогорку билимди КГУста университетин бүткөм. Бирок эч ойлоптурмун, строительный компанияда, курулуш компанияда иштейм деп. Азыркы учурда аябай кубанычтамын. Насип экен бул дагы. Кантип келип калдыңыз бул жумушка? Иштегениме жарым жыл болду. Жарым жыл мурун жумуш издеп жүрүп, курулуш компаниясына сатуу бөлүмүнүн адистери керек деп угуп калганыма байланыштуу Ташев Имамеддин Асановичке чыгып собеседование өтүп, ошо собеседование өтүп, азыркы учурда иштеп атам. Жумуш учурунда кандай кызыктуу учурлар болду? Көп эле кызыктуу учурлар болот. Бизге көптөгөн карлалар жардам менен келишет. Аларга жардам берип, алар менен сүйлөшүп, кээ бирки кардалар болот, аябай чарчап калган, баягы рынокты изучать этип жүрүп, анын аягында уже жардам бергилечи чоң кыз, кандай эмелериңер бар, сунуштарыңар бар деп. Алар менен сүйлөшүп отуруп, уже алардын дагы состояниясын түшүнүп, көптөгөн жакшы учурлар болот жумуш учурунда. Эң сонун. Мисалы мен сиздерден батир алдым, 3 бөлмөлүү дейли. Төлөө мөөнөтүн 30 айга бөлүп жүргүзсө болот. Мен бирок белгиленген убакытта төлөй албай калдым. Ал учурларда сатуу бөлүмүнө чалып, заранее айтып койсо болот. Канча күнгө чейин уруксат берилет? 1 ай, 1-2 ай болот. Анткени ар кандай ситуациялар болот. Көбүнчөсү эле биздин кардарлар баягы Москвадан акча күткөндөр, көп жерден акча күткөндөр, учурунда убак менен келбей калган малдар да болот. Ал учурларда бизге чалып, түшүндүрүп койсо, биз деле түшүнүп, жакшы кабыл алабыз. Эң сонун. Негизинен Кежи Групп курулуш компаниясынын адистери, мынакей жеке өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, дал ушул турак жайлардын биринде жашайсызбы же? Азыркы учурда Чыңгыз Айтматов жилой комплекстен 2020 жылы бүтөтүрчү үйдөн 2 бөлмөлүү үй алып атам. 2020 жылы бүтөт. Кудайым буйрса, мен дагы жакшы ниеттемин. Ошо үйүм бүтүп, жакшы ремонт жасап, ошол жака жашайм деген. Эң сонун. Кут болсун дейли, буйрса чайга чакыраттыр деп. Негизинен Кежи Групп курулуш компаниясынын адистерине, компаниянын өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде жеңилдиктери барбы? Ооба, бар. Биздин жетекчибиз аябай жакшы нерселерди түзүп берген, негизи өзүбүздүн кесиптештерибизге жеңилдиктер бар, аябай жакшы. Эң сонун. Кандай турак жайлар курулуп атат дагы? Азыркы учурда 2 жакшы турак жай курулуп атат. Сухобатра Южный магистрали, Баха Южный магистрали жайгашкан. 2020 жылы 1-кварталда ремонтко беребиз. Биринчи төлөм 30%, калганын 26 айга бөлүп коебуз. Азыркы учурда Жусуп Баласагыны Чыңгыз Айтматов турак жайыбызда деле көбүнчө өйдөңкү этаждар калды. Өйдөңкү этаждар деле жакшы, аябай. Эмнеге дегенде район жакшы. Абасы таза, тоо көрүнүп турат. Көрүнүшү жакшы, аябай. Азыркы учурда 2 турак жайыбыз салынып атат. Эң алгачкы сатылып кеткен кабаттар кайсылары? Мен ойлогом, тескерисинче жогорку кабаттар бат сатылат. Жок, эми көбүнчө кыргыздарга 2 этаждан 7 этажга чейин. Андан кийин кичине ойлонуп калышат. Көбүнчөсү ойлойт, кантип чыгабыз деп түшүндүрүп беребиз. Лифт бар. Лифт менен ар бери өйдө көтөрүлүп турасыздар десек деле, жок, свет өчүп калса кандай кылабыз деп көп суроолорду беришет. Кыргыз болгондон кийин көбүнчөсү 2 этаждан 7 этажга чейин алышат. Эң сонун. Дагы Кежи Групп курулуш компаниясы биз билебиз, көптөгөн жардамдарды берип келет, жаңылыктар менен бөлүшөт, балким кандайдыр бир жакшы нерсе, пландар алдыда тургандыр. Азыркы учурда биздин жетекчибиз көп балаларга сынак жүргүзүп атат. Сынак 2018 жылы болот. Көп балаларга. Азыркы учурда сатуу бөлүмүнө көптөгөн биздин кардар, көбүнчө аялдар, аял затынан чалып калышат. Эң алды эле 8-9 балалар чыгып атат азыркы учурда. 2018 жылы
көп балаларга үй берилет, сынак жүрүп. Демек ал жеңилдетүү менен берилеби же белек катары бар? Белек катар берилет. Эң сонун. Негизинен эле Кей Жугруп курулуш компаниясынын адистери ар дайым келгенде жумуш учурундагы жалаң жумуш учурун сурайбыз. Сиз жумуштан кийинки сезимиңиз жөнүндө бөлүшсөңүз, мындан кийин жумуш сааты бүттү. Жылдыз айы эмне менен башлагат? Мен көбүнчө өзүмдүн командам бар, футбол ойнойбуз. О. Жалаң балдардын арасына кошулуп, мен да ойнойм деп кошулуп футбол ойнойм, спорт менен заниматься этем. Жумуш учурунан кийин, жумуш учурунда вот эртең менен ар бир адам тургандан кийин эле мен ушундай сезимим бар да, эртең менен турам, билем да, вот азыр жумушка барам. Ошол моментти элестетип алып эле, сүйүнүп эле жумушка барып, жумуштан чыгып алып эле, ар кандай өзүмдүн жумуштар менен алек. Хоббиңиз менен, Ооба. Бүгүнкү темабыз чыгармачылык. Сизде кандай шыгыңыз бар? Балким ыр жазып атырсыз, балким жакшы ырды айттырсыз. Жок, ыр жагына Мен жакшы сатам дебесизби? Кандай талантыңыз бар? Көбүнчө би жагына. Би жагынан 6 жашыман бери машыгып келгем. Азыркы учурда деле таштап койдум, бирок шыгым бар. Эң сонун. Кайра Кей Жугруп курулуш компаниясына кайрыла турган болсок, сатуу бөлүмүнүн адиси батирди сатып атканда албетте түшүндүрүп берет эмеспи? Кайсыл жерде орношкон, канча метр квадрат, баасы, ичиндеги жагдай кандай? Ал эми жеке ушундай батирлер салынып атканда өз көзүңүз менен барып ошол процесске катышкан күндөрүңүз болобу? Себеп дегенде, мен оюмча техникалык гана адис көбүнчө барса керек. Жок, биздин дагы учурларыбыз болот. Бизге кардаларыбыз кайрылганда биз болушунча толук маалыматты берип, алар менен чогуу турак жайларга барып көрсөтүп, чогуу алар менен элестетип, анан бардыгын түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Көбүнчөсү ушинтип барып көрүп өтөт. Мен жаңы салынып аткан үйлөргө барганда көбүнчө дубалсыз эчтекеси жок берилет. Силерде да ошондойбу? Ооба, ошондой. Демек өзүнүн табиятына жараша өзү дубал кайсы жерине койгусу келсе ошол жака коет, Жок, дубалдар уже коюлуп турган болот. Биздин компаниядан терезе менен эшик бизден болот, лифт бизден болот. Калгандары стяжка, штукатурка менен самоделкага тапшырылат. Азыркы учурда дизайнерлер көп, ар бир адам өзүнүн вкусу менен ремонт жасап алат. Ошон үчүн биз под самоделку беребиз да. Көбүнчөсү сурайт да, неге под ключ бербейсиңер депчи. Көбүнчө болот да ушундай моменттер. Ал жака дагы биздин сунуштарыбыз бар. Өзүбүздүн компанияда бар киши ремонт жасап бере турчулар. Бирок көбүнчөсү баягы өзүнүн вкусу менен, өзүнүн көңүлү менен жасашат ремонтту. Кей Жугруп курулуш компаниясы батирлерди куруп атканда эң алгач эмнесине көңүл бурат? Көбүнчөсү кайра эле айланып келгенде бул качествосы болот. Звукоизоляция, жылуулук кандай кармайт. Көбүнчө эле биздин компания качество менен аябай жакшы иштейбиз. Эң сонун. Эмне дейбиз, Кей Жугруп курулуш компаниясы ар дайым алдыңкы компаниялардан болуп жүрө берсин. Кийинки эфирлерибизде дагы Кей Жугруп курулуш компаниясына жаңылыктар менен күтөбүз. Сиз болсо эч качан оорубаңыз, дал ушул компаниянын жүзү болуп жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Рахмат келип бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кей Жугруп курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн адиси Жылдыз Даниярова болду. Биз менен бирге болуңуздар.